Кара Суу районундагы мейманканалардын биринде интимдик кызмат көрсөтүп акча тапкан аялдар кармалган. Алардын арасында 18 жашка толо элек кыздар да болгон. Сойкулук менен алектенген бул айымдар туурасында кененирээк маалымат кийинки тасмада. Ош облустук ички иштер башкармалыгына 2017 жылдын 4-апрель күнү ыкчам маалымат келип түшүп, анда Кара Суу районунда жайгашкан Гүлзар мейманканасында кыздар сойкулук менен алектенип, интимдик кызмат көрсөтүп жаткандыгы айтылган. Келип түшкөн маалыматтын негизинде Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмү менен тергөө тобу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261-беренесине таянып, Гүлзар мейманканасына тинтүү жүргүзүшкөн. Алгач атайын даярдалган лазер менен гана көрүүгө мүмкүн болгон притон деген жазуусу бар акчаны милицияга жардам берип жүргөн жигитке карматып, Гүлзар мейманканасына киргизип жиберди. Арадан бир топ убакыт өткөн соң текшерүүчүлөр мейманкананын ичине кирип текшерүүнү башташты. Оперативный информация түштү. Гүлзар деген ишкана притон как проституция болуп иштеп атат боюнча келген, текшерген. Мына, пожалуйста. Ознакомьтесь с уголовным делом. 5-апрель карабогуна көрсөтүп койду келип. 2017 5-апрель күнү кылмыш иш козголду. 52-17-59 сандык кылмыш боюнча. 221 статьясынын 1-бөлүмү менен следователь узап. Көрүп атасызбы? Гүлзар рестораны мейманканасы боюнча. Алгач бул жердин кожойкеси бизде эч кандай сойкулар иштебейт. Мен бөлмөлөрдү ижарага берем. Анча-мынча гана кыздар жигиттер менен келип калат деп сыр бергиси келбеди. Бирок бөлмөлөрдү кыдырып текшере баштаганда баары 5тен белгилүү болду. Мынага семейнилиги беремин да. Ойга 2000 төлөшөдү комнаталарымга. Биякта эмне кылып атканын билчү элеңиз? Жок. Билбейсизби? Эndi өзүнүн егитин алып келди, сүйгөнү. Бир-эки марта көрдүм, опа сүйгөнүм, егитим, работ үйгө, ашы дейт. Башта таанычу элеңиз, Буларды квартиранттарында көп келип, бирарды бошотуп коёду, ойга бере алмаса башка жерге кетишип калат экен, yana бияка келишет. Ошондо канча комнатаны берип атасыз? 3 та. Канча сомдон? 1,5, har xil 2000, nariyani 2000-3000 berem, условиясы ашта. Nochorlari 1,5-2000. Так, ач işte. Камера. Жылдыр баба. Тасна камера. Камера çıkar, o ses var mı böyle? Zaten kamera tutmayla onun için. Saçım lan ona da. Buraya mı? Ya kalsın kamera. Evet. Так. Kimsiniz siz? Yok. Buraya gitsin. Hadi. Притон деген жазуусу бар акчаны алып кирип кеткен биздин атайын даярдалган жигит да кадимки келген кардар катары бул жердеги бөлмөлөрдүн биринен чыкты. Aç, canı sırt canı. Türgüle. Bana administratör çıkıyor bir yakın. Administratör. Ne salgana geldiniz? Kimin salgana geldiniz? Qanday maqsadda geldiniz? Şunu aytыңыз. Kızlar qancha so'm berdingiz? Kimga berdingiz? Kimga? Qaysi qizga? Chiqirlar boshqa. Kim buldunuz mu? Bu yoqda olsun. Gel, yürü. Bu yoqqa qo'y. Gel bu yoqqa. Bunaqa ol. Kim gördün? Bu yoqqa ol. Kim siz atıyorsunuz? Bu yoqqa gel. Atıyorsunuz kim? Atı jönünüz kim? Gülbahar. Şunu kapşonu alıp bakın. Evet, şapkayı çek. Ya. Yaşayım şurada. Yaşay mı? Ova. Niye kaldınız bu balada 500 son pulda?
Siz menga 500 so'm berdingizmi? Bermedimi? Siz o'zingiz gaplashib kirdingiz, 500 so'm berdingizmi menga? Men sizdan so'rayapman, siz menga javob bering. Yo'q, aka, men bilmayman. Men bu yerda yasham kvartiram bo'lib yashayman. Чөр. Kvartirangizga. Bas esindagi. Ona kızlar. Өзүн мейманкананын администраторумун деп тааныштырган бул айым Мырза Мамытова Гүлбахар. Келген кардарлар биз жиберген жигитсиңар эле. Акчаны дал ушул Гүлбахарга берип киришет экен. Акчаны мен алган жокмун деп актанып жаткан айымды тинтүүгө алган учурда бизге тааныш акчалар анын чөнтөгүнөн чыкты. Kim istedin akşanı? Bul jaktan algan akşanı kayıp koydunuz. Özlük değerinizi çıkarıp mına жерге koydunuz. Özlük değerinizi. Ya, aka, pul yo'q. Men o'zim pullarim bor aka. Çıkarıp koyarız. Nereye koyalım? Mana, oling aka. Qancha qilsa bu? Men o'zim pullarim aka. Boqar. Kirov ayılının saray ölükünün Kirov ayılında Gülzar degen meymanxanada kızlar prostitutlarını zannet etip akşa alıp açar. Andan keyin özlerinin denesini satatat degen bizge ma'lumot kelip çıkıyor. Oşal boyunca siz uşul bizge dalda beresiz degende ova dep turup bul kişiye biz 2015 yılın 17 yılın 5 aprel günü biz 500 сом акча 500 сом акчаны атайын баягында иллюминационный карандаштар коет бизде тиешелүү баягында карандаш менен жазып туруп белги коюп туруп ошол акчаны берген болчубуз биз. Анан ушул акчалардын серияларын жазган болобуз да. Азыр мына жаныңызда чөнтөктөн чыгардым деп атасыз акчаларды. Анан ушуларды салыштырып көрөбүз. Ошол акчаларга туура келет экен, туура келбейт экен, туура. Келиңиздер, пальто жакынара келиңиздер. Саткан болсо кийсеңиз, бул эксперт болот мүмкүн. Mayli aka. Қолыңызға киіңіз. Мына қараңыз. Немелерді қараңыз. Жаң қойды тұрады. Ашылы эле, көрдүңүздөр, а? Көрдү сарыз? Қайта қарап тұрғыла. Дияк келді. Жандырдың мı? Жандырдың. Бұл атайын специальный бұл біздің фонарик болып бұл. Жөнөкөйдө көрүнбөйт. Эми карагыла. Мына топ тұрма. Мына биринчи немени карагыла. Жакын кыл. Жакын кыл. Түшүп атабы? Түшүп атабы? Көрүп атабы? Көрүнүп атабы? 200 сомдукта. 200 сомдукта. Нерсе жок. Мына аркасын аңтарайлы. Аркасын аңтарыңыз. Нерсе жок. Жокпу? Жок. Так, мына кара. Экинчисин карагыла. Неде жазылып турат? Неде жазылып турат? Окугула, каттып. Айтайлы, окугула. Не деген жазылып? Притон. Окуп атасыздарбы? Кандай цветте жазылыптыр? Кандай Сары. Сары түстө неде жазылып турат? Притон. Притон деген сөз жазылып турат, турабы? Биринчисинде карагы, экинчисинде караңыз. Не деп турат? Притон. Притон деп турабы? Үчүнчүсүндө 100 сомдукта. Притон. Притон деп жазылып турабы? Көрүп атасыңарбы? Карандаш менен чыгыңыз. Светти жандырыңыздар эми. Андан соң бул мейманкана деген аты бар, бирок заты жок жайдын ар бир бөлмөлөрү тинтүүгө алынды. Тинтүү учурунда администратордун бөлмөсүнөн 400 данага жакын презерватив, андан сырткары 1 дана электрошокер, 1 дана желим таяк табылып алынды. Бул жерден табылган нерселердин баары тергөө тобу тарабынан далил буюм катары катталып алынган соң, ал жерде сойкулук менен алектенип жаткан кыздардын баарын облустук ички иштер башкармалыгына алып келип өздүгүн тактаган учурда алардын ичинен бири жашы жетелек өспүрүм болуп чыкты. Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерине Кара Суу районунун Гүлзар мейманканасында кыздар сойкулук кылып, интимдик кызмат көрсөтүп жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Аталган ареке Ош облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө тобу жана кылмыш иликтөөчүлөр менен биргеликте барган кезде чынында эле мейманканада сойкулук менен алектенип жаткан 4 кыз кармалды. Тинтүү жүргүзгөн учурда далил буюм катары 400гө жакын презерватив жана башка буюмдар алынган. Учурда бул факт боюнча кылмыш жаза кодекс Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.